айтып атпайбы, крупныйлардан 4-5 миң бир машинадан. Мындайлардан жөн эле бир 2 миң 2 миңде айландырып эле уруп коет экен да, бир машинадан элестесең, 2 миңди Кыргызстанда бир жыл иштеп тапкандар бар да, дыйканчылык кылып канча жыл чогултат. Анан ошого тиги айтып атпайбы? Дастан 2500 3000 жейт деп атат мына. $500 алам деп атат тиги Дастан, а? Ал услугасынан алат экен, услугасынан. Только услуга эле $500 деп атат. Баягы услугасына, калганы полный эл калган $1,500-2,000 элдин жанында калсын деп атат да. Чоң акча да бул, $2,000 деле почти 200 миңге жакын. Бир машинанын акчасы. Мындайча айтканда. Алышыптыр, бирок жакшы эле жеп алышыптыр убагында, эми билинбедиби? Эми билинип атат. $400 дейт, $399 деди. $400 дейт. Өтө каттуу кеткен адам каттуу чөгөт деген эле болду го. Ошо дагы по идее ошо Дубайга барып иштеп келейин машина менен деп барган го. Анан көп жылдан бери ошо элдин баарын алдап келишкенин билип туруп, анан кайра кайтып келе берген да, менин жумушум эмес экен деп. Анткени любой машина 1600дөн салынат экен да, а бияка бизге эмеден 2200дөн салып, андан ары машинеден дагы активный тягын чыштап койгула элге эле, байкуш элдер кыйналып атат десе, булар болбойт атат да. По идее булар бир машинеден $3000-$4000, чоң машинелерден $5000 жөн эле көрүп коет да буларчы. Анан баягы булар деген Дастан айтып атпайбы? Короче, бири-бирин прикрывать этип, неме монополия кылып алган экен да, баягы командаларына ким кошулса полный бир неме тилдери бир болупчу. Ставканы кармаш керек да. Ставканы кармап, бири прикрывать этип, бир баа менен баягы өздөрүнүн баягы понтун уруп жүргөн экен. Эми ошону карапайым эл да байкуш, карапайым Кыргызстанда элдер иштеп анан машина алдырат. Баягы карапайым элге кичине бир арзан болсун деп атса, баягы против чыккандар абдан көп экен да. Эми баягы эл уже түшүнүп, беттери ачылып аткандай да. Комментарий кирсем бардыгы Дастан тарап. Эл акыйкатты уже себеби уже эме болуп калды, түшүнүп атабы дейм да. Ошо Дастан туура нерсе көтөрүп атабы деп эле баягы көңүлүм жылып атат да, себеби баягы элге кичине болсо дагы бир арзан баада келсин деп аракет кылып. Мен деле ошого кошулдум. Анан калганы бардыгы эле душман болуп атат. Обращенияларын көрдүңбү? 20-30 жаллаң баягы машина менен иштегендер групповой, массовый против болуп атат. Неге против болуп атат деп ойлойсуң? Значит, чындыктын бети ачылганда ошондой болот да. Когда чындык болбосо, андай көтөрүлүш болбойт. Качан чындык болгондо, анан кийин эл неме баягы конкуренциялар каршы чыгат да. Мен ошо Дастанга жаман баягында бир поддержка бергим келип жүрөт да, эркекче айтайынбы? Ошондойлорго мисалы бизде эле бир баягы Дастанга бир поддержка болсун. Бир мындай моралдык жактан колдоо көрсөтүп койгойлу, мындай бир мен просто Дастан менен байланышка чыгып, баягы бир маалымат алып алайын деп атам да, анан маалыматты алып туруп, анан мен да сүйлөйүн деп атам, кичине баягы өзүмдүн баягы мнениямдычы. Ага поддержка керек деп ойлоп атам да. Поддержка берип коюш керек, себеби мен башыман өткөн досум. Мен баягы тамашасы менен анча-мынча келип эми тийишип коем да досум деп. Атак мындай чындап келгенде баягы элдин карапайым элдин камын ойлогон баягы жигит байкуш баягы жалгызсырап калбасын деп атам да. Анан мен ошо бала жөнүндө бир сөз уккам, баягы бир чындыкты айтып коюп, ошон үчүн Кыргызстанга келе албай жүрөт деген да, эмнени айтып койгон билбейм, ошондой да болгон беле. Эми ошондой да болушу мүмкүн. Эми карасаң, мисалы, баягы чындыктын бетин ачканда көтөрө албай атат да. Ошого баягы каршы чыгып атат. Значит, бул жерде 100% чындык бар. Анан өзү деле айтып атпайбы, мен силерге бирдеме дедимби, мен болгон элге арзан баада болсун деп аракетимди кылып атам десе, тигилер түшүнгүсү келбейт кандай да.
Ошого баягы кичине мындай поддержка берип койсо жакшы болобу эле деп Сыдык байкеге деле айттым. Мен ошол тура. Дастан менен байланышып бир маалымат алайын деп атам да. Эгер мага маалымат берсе, мен ошо кандай маалымат берсе, ошо маалымат мисалы чындык болсо мен көтөрүп чыгайын деп бир жардам. Ошо кичине баягы көргөн жерде поддержка берип койсок жакшы болобу дейм да. Дастан өзү негизи Дастан жакшы баладай эле сезилип атат негизи. Журналистсиң да, эркин журналистсиң да, сен жанагы рассрочкага берген машиналарды эле текшерип, ошолорду ушу Дастанга окшогондорду эмессең жакшы болмок. Жок, мени карасаң досум, мен кое турсаң эми жакшы тема өтө элем. Кечке эле биякта сөгүшкөндө эмне пайда. Сага өзүңө деле мына аудиторияңа деле жакшы. Негизи мындай анча-мынча негизи мен ойлоп койдум, ушул баягы элге пайдалуу иштерди менен иштеген жакшы экен. Акыретиңе дагы, бул дүйнөңө да пайда да, элге да сооп болот. Только чындыкты эле айта бериш керек экен деп койдум мен. Эме, Каныбек? Досум, токто, бир автосалон бар экен го, бир эки дос. Ошолор чото аферист окшойт, мен байкап калдым да. Баягы видеону дейт де. Биз видеону жаман кыйналып тартабыз. Биз туркандагы албайбыз дейт. Амин. Бул кетмен чабышабы кыйналып тарткыдай. 5 минут убакыт керек. Эмнеге ушинтип элди алдашып берет? Биз кыйналып тартабыз анан. Элге да пайда баягы. Только чындыктыгын айтып, элге бир чындык маалыматты жеткирип бир соопту да иш кылсамбы деп кече баягы Дастандан баягы элдин камын ойлоп чырылдагандан кийин мага да бир мотивациялар келди да. Ал үчүн эми баягы изденип, только баягы достоверный информация алыш керек болуп атат. Баягы баягы эми алар дагы келип жакаңа асылышы мүмкүн. Ошол моментте как оно есть, чындыкты доказательства по факту элге жеткириш керек болуп атат да. Ошондой мисалы баягындай элдин камын ойлогон Дастанга окшогондорго поддержка бериш керек деп ойлойм да. Жалгыз сыратпайчы. Мен просто Дастан менен байланышка чыгып бир достоверный информация алгым келип атат. Как оно есть, ошол информацияны мен да эл менен бөлүшкүм келип атат. Чтобы Дастанга дагы кичине жардам болот да. Анан башкаларына карасаң баягы чындык чыркыратат да. Түшүндүңбү, Каныбек? Мен мисалы убагында башыман өткөндө билинип эле турат да. Баягы бирөө мынтип телефондончу жамынып алып сүйлөп тур да. Мен ушинтип Дастандан адашып калып, биз маалымат жеткирсе видео чыгарып коюпту, тиги бу депчи. Ол өзү Дастан өзү эмес, ол Дастанга тиешелүү бала деп деле. Видеону көрдүм. Саргайган балабы? О, саргайган бала бол неме, анау баягы көмөч нан жасап сатат экен ачыткыдан. Ошону айтып атам. Көмөч бар го, кадимкидей пияз кошкон көмөч. Ошондо ачыткы менен ачытып ошондо нан сатат экен деп айтып атат. Ол дагы бирөөлөр чыгарып тур, баягы телефонду баягы бети көрүнбөй эле нарактан сүйлөп атат да. Мен тиги Дастандын иниси болом дейби? Биз Дастанга айтканча Дастан видео обращение чыгарып коюптур. Негизи аныкы туура эмес депчи. Ошондой болсо бетин ачып сүйлөбөй эле дейм да мисалы. Значит баягы иштегендердин өзүнүн эле шериктери просто роль ойноп койгон дейм да. Комментарийне кирейинсем өчүк комментарий. Акчанын айын, акчанын кулусуңар эмне? Не болуп атат өзү? Бул байып кетип атса, болуп кетип атат. Маселе анда эмес, Каныбек досум, маселе анда эмес. Болуп кетсин деп, наоборот, неметип коем да, сүйүнүп коем женеңизге. Анча-мынча баягы чындыкты айтып, кичине элге да кызмат кылып коюш керек да. Эми бул жерде элдин камын ойлоп атат да, бул жерде баягы бири-бирине акча талашып, же бирин көрө албастык эмес, просто ошол Дастан баягы элге кичине арзан болсун деп атат. Анан тигилер дагы каршы чыгып, бир маалымат алып туруп, кызмат кылып коюш керек да. Каныбек? Ошо тура экен. Дастанга поддержка керек экен, негизичи. Жок, элдин пользасына аракет кылып атат. Мен Дастанга ошо мисалы Дастан көтөрүп чыгып атпайбы маселени.
ошо маселеге дагы жардамдашып коелу, бул элдин эмесине, пайдасына аракетин кылып атпайбы? Бул жерде баягы сен айткандай көт чукулап же болбосо башка иш эмес. Мисалы баягы сен дагы эле туура эмес түшүнүп атасың да, мисалы сен жакшынакай элдин пайдасына иштеп атсаң,